Непалда зилзаладан курман болгондордун саны 5000ден ашты. Дагы көптөгөн жарандар дайынсыз делип издөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ички иштер министрлигинин маалымдагандай, кырсыктан набыт болгондордун саны 10.000ден ашуусу мүмкүн. Бүгүн өлкө бийлиги кырсыкта курман болгондорго 3 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Дүйшөмбү күнү Американын Балтимор шаарында башталган башаламандыктардан улам 22:00дөн таңкы 5ке чейин коменданттык саат киргизилген. Шаар полициясы тарабынан 28 апрель күнү тартип бузган 10 адам колго түшүрүлдү. Алардын экөө мародёрлук менен кармалган. Эске салсак, Балтимордогу башаламандын келип чыгышына шаар полициясы тарабынан кармалган кара терилүү кишинин өлүмү себеп болгон. Грузиянын башкы прокуратурасы Азербайжан бийлигине мурдагы өлкө башчы Михаил Саакашвилини колго түшүрүү боюнча кайрылуу жасады. Грузиянын экс-президенти мамлекеттик бюджеттен $5 миллион жакын акчаны өз кызыкчылыгына иштетип жиберди деген айып менен кылмыш иши козголгон эле. Ошондой эле ага кошумча дагы бир нече кылмыш иштери айтылган. Саакашвили өлкө аймагынан 2013 жылдын ноябрь айында чыгып кеткен. Учурда ал Баку шаарында экени маалым болду.